1 жыл сахары жок чай ичип жүрө берет да. Nefsini tarbiyalap koyup. Jana su bermek. Toylarda ısırap jönündeken bizge investitsiya kerişti gereği jok, urmatlı bir tuğanım. Kırgızstan'a zavodun 10 zavodun da gereği jok. Biz ısırap korluk toktosogul orduna gelet. Bizdin bazar korgonda Özbek tuğandары sentrдар, ayıştalarım var da. Toylar düğünde kılat. Biröөнү bayıtpayt barıp. Anan jıl boyu tamagan jakşı aябай жейт. Дайыма палоо жейт, дайыма тамак жейт, эт жейт, беттер упиттан нормальный болот да. Анан кыргыз той кылса, башка бирөөнүн кафесине бирөөнү байытат. Ошону жейт. Анан жегенден 1 жыл сахары жок чай ичип жүрө берет да. Nefsini tarbiyalap koyup. Jana su bermek. Egerde biz toylardı şariattagıday kıla turgan bolsok, antkeni hadiste gelet da, kaysıl nike toyda, üylönü toyu ötü az ısrap menen bola turgan uşunda bereke bolot. Bizde көп ajırashıp ketет, bereke jok. Oşan üçün biz anın gereği jok bizge çıkanda zavodtun başkanın. Men mamleketke mına sunuş kılam dagı, urmatlı mamleket. Biz mamlekettin kulundarыбыз. Bul ökmötkө номер 2 sunuş. Bizge zavod açkanın gereği jok, başkanın gereği jok. Bizge jakşılap mыйзам sunuş kılıp çıgarıp bergile ısrapkerçilik bolbosun bizde. Ölüm ölgön jerde bizde жылкы soyula turgan bolbosun, başka bola turgan bolbosun. Tajikistan'ın misalında, Özbekistan'ın misalında toy kıla turgan adamlar çektelүү toy kılsın. Gereği jok 500 adamdın. 150'ge çeyin bolsun, andan köp kılsan mınça ştraf tölöp turup ana ötkörө bere turgan bol. Kalagan bar gele berbe turgan bolsun. Arak içilbesin, malgamda soyulbasın, dagımınday bolbosun, kартеж mından köp çıkpasın degen şartlardı koyup, janagı bizdin agembek menen mаңдай тер тап аткан жанагы биздин мигранттардын тыйыны эле чөнтөк алып кала турган болсок эле биз 10 заводдон жакшы болгон болот ошол. Эгер ошондой кылбай турган болсок, үйүбүз оң болот, ремонту жакшы болот, балдардын курсагы ток болуп, мигранттардын балдарынын батинкеси бүтүн болот. Азыр мигрант тыйын салат, ата-энеси тойго эле кетирет, урматтуу бир тууганым. Аны баласына кетирбейт. Мигрант 10 жылдан кийин келет, ата-энесинин колун мурдуна тыгып отурган болот мынтип. Баарын жеп койгон, тойго апарып койгончу. Кереги жок ошонун. Эмнеге тойду үйдө кылсак болбойт? Бир байды байытабыз, башка кылабыз. Мечиттерибиз кичинекей, тойлорубуз аябай чоң. Мен Алла тойго барганда айта берем, менин мечитим ушундай болсо эле жакшы болот эле. Бияка кыздар, бияка балдар, биякта бирнеке депчи. Ушунда карасаң биздин тойкунлардын бардыгы ушундай, урматтуу бир тууганым. Эң көркөм. Жетим балдар үйлөрү кыйын. Биздеги оорукан оякка барат, инфекцияны деген эми ит араба. Барсаң инфекция жукмак турсун, чыккыс болуп кала турган шарты менен турат да. Анан ошого жардам бериш керек. Ошон үчүн ушул каада салт дегендердин бардыгын контрол кылыш керек. Биз айтып атабыз, кылбагыла деп. Бирок алымдардын сөзү бар экен. Кудайдан коркпогондор Кудайдын кулдарынан коркот деген. Аларга мыйзам менен коркутуш керек. Мындай кылсаң болбойт деп туруп, эки жөнү камап кое турган болсо, ошондо бардык ордуна келе турган болот. Ошондо биз мигранттардын тыйынын сактап калабыз. Анан бул тыйын дайыма эле келе бербейт. Барган сайын азайып атат. Ошока көнүп атат, ошокта калып атат. Дагы 10 жылдан кийин бир тыйын да келбей турган болот. Ошондо эмне кыласың? Ошон үчүн ошого мындай бир өзүнчө эле андай кылабыз деп эле аппак көйнөк кийип нары бер баса бербей, кичине мындай бир реалдуураак болуш керек. Асманга чыгып уча бербей бир некени айтып эле.